Buruj сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча мааниси топ жылдыз дегенди билдирет. Меккеде түшүрүлгөн 22 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Жылдыздуу асманга ант, убада кылынган кыямат күнүнө ант, күбө болуучу жана күбөлөнгөнгө ант. Күбө болуучу жума күнү күбөлөнгөн Арафат күнү деген маани. Чуңкур ээлерине өлүм болсун. Мусулмандарды дининен айыруу үчүн чоң аңгектерди казып ага от жагышып, мусулманчылыктан баш тартпагандарды анга ыргытып өлтүрүшкөн. Ошолор тууралуу сөз болууда. Ал отундуу от. Алар капырлар отту айланта тегерете олтурушкан эле. Алар момундарга эмне кылып отто кыйнап жаткандарына күбө болуп турушкан. Мактоого татыктуу, ызааттуу Аллахка ыйман келтирген үчүн эле аларды капырлар азаптап жатышкан. Асман жердин мүлкү ал үчүн, Аллах өзү бардык нерсеге күбө. Анткени Аллахка ишенген момун эркек жана момун аялдарды азаптап жаткандар кийин тобо келтиришпесе, алар үчүн тозок азабы бар, ал куйкалоочу азап. Аллахка ишенип жакшылык иштерди кылгандарга сыйлык катары алдынан дарыялар агып турган 5 бактары берилет. Ал өзү чоң сыйлык. Акыйкатта эгеңдин азапка салуусу аябай катуу. Ырасында ал оболу жаратат жана кайра тирилтет. Ал кечиримдүү жана сүйүүчү. Ал улуу арштын ээси. Өз каалаганын жасоочу. Сага аскерлери жөнүндө кабар келдиби? Фараондун жана Самут коомунун капырлардын баары жалган деп четке кагат. Аллах аларды арка тарабынан курчоочу. Капырларга алар эч кандай зыян беришкен жок. Алар болгону жалгыз жаратканга ыйман келтиришип, ага сыйынып жатышкан деген маани. Бирок ал ыйык Куран, ал сакталган тактайда, лафху махфуз, бардык нерселер жазылган, шайтандардан жана өзгөртүүдөн сакталган китеп деген маани.